Өлкө башчы Садыр Жапаров Лейлек районунун Максат айылынын тургундары менен жолугушту. Кыргыз-казак чек арасында күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Өлкөдө бир суткада коронавирустун 320 жаңы учуру катталды. Кыргызстан акыркы лицензиялык мелдешке кайсы балбандарды жиберди? Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылына барды. Мамлекет башчысы талкаланган мектептин аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, жаңжалда курман болгондорго багыштап Куран окуду. Садыр Жапаров бүгүндөн баштап Максат айылында жана башка жапа чеккен айылдарда калыбына келтирүү боюнча курулуш иштери башталаарын, бузулган үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап турак жайлар курулаарын белгиледи. Курулуш иштерин 2 айдын ичинде бүткөрүү болжолдонууда. Ошондой эле талкаланган социалдык жана коммерциялык объектилерди калыбына келтирүү иштери да башталат. Садыр Жапаров медициналык жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусуна жиберилген мобилдик клиникалар жөнүндө да айтып берди. Донордук долбоорунун аркасында мобилдик клиникалар 5 жыл аралыгында республиканын бардык аймактарын кезек-кезеги менен кыдырып, бийик тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларына акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Ошону менен бирге мамлекет башчысы жакын арада Баткен облусуна өзгөчө статус берилерин, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүн, жабыркаган ишкерлерге дагы жардам көрсөтүлөрүн баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундардын көйгөйлүү суроолоруна жооп берди. Эл негизинен мамлекет тарабынан колдоо, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо процесси, пенсия жана жөлөк пулдар, жоголгон документтерди калыбына келтирүү, жолдорду оңдоо жана башка маселелер боюнча суроолорун узатышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдарына бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Кыргыз-казак чек арасында күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматы билдирет. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, бүгүн 6 май күнү саат 13:07 Кыргызстан менен Казакстандын чектешкен аймагында очогунда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ысык Көл облусунун Түп районунун Каркыр айылында 5 бал, Кең Суу, Корумду, Чоң Таш, Байзак айылдарында 3 бал, Жети Өгүз районунун Көк Жайык айылында 4 балга чейин сезилген. Алынган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстанда бир суткада коронавирустун 320 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкекте 246, Чүй облусунда 31, Ош шаарында 8, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 16, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 3, Жалал Абад облусунда 11, Баткен облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 217 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 149, Ош шаарында 8, Ош облусунда 1, Чүй облусунда 49, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1601 бейтап, амбулатордук түрдө 2437 адам дарыланууда. 1121 бейтаптын абалы орто оордукта, 408 адамдын абалы оор жана 69 бейтап өтө оор абалда экендиги кабарланды. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4471 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4398 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 97278 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 90611 киши айыгып чыкса, 1640 адам каза болду. Бүгүн 6 майда Болгариянын борбору София шаарында Токио олимпиадасына күрөш боюнча жолдомо берүү беттиштери башталды. Анда Кыргызстандан 7 балбан күч сынашат. 9 майга чейин боло турган турнирге күрөш федерациясы төмөнкү балбандарды алып кеткен. Эркектер арасында эркин күрөш боюнча Алмаз Манбеков, Арсалан Будажапов, Саякбай Усупов, Аял Лазерев. Ал эми кыз-келиндер эркин күрөшү боюнча Нурайда Анаркулова, грек-рим күрөшү боюнча Амантур Исмаилов, Мурат Романов. Ошол эле учурда эркектер
Жигиттер арасында эркин күрөш боюнча балбандарды улук машыктыруучу Ислам Тазабеков, машыктыруучу Сүймөнкул Табалды уулу Нурайда Наркулованы башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков. Грек-рим күрөшү боюнча балбандарды улук машыктыруучу Улукбек Карачолоков, башкы машыктыруучу Азат Эркинбаев коштоп барат. Эске салсак, грек-рим күрөшүнөн Атабек Азизбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмутов жана Үзүр Жусупбеков олимпиадага лицензия алышкан. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы Мээрим Жуманазарова жолдомого ээ болушкан.